Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Бир топ убакыттан бери ырчылар Амир Аскаров менен Чолпон Талбек бирге аткарган жүрөгүм эзия дуэтин артынан чырдашып бири-бирине карата көптөгөн ачуу сөздөр менен кайым айтышып келе жатышат. Бул чырга жекит коюуну чечкен Чолпон Талбек мындан ары буларды ырдабай тургандыгын айтып, төмөндөгүчө билдирүү калтырды. Бүгүн Ош шаарынын студенттерин майрамы менен куттуктап, жүрөгүм эзия таттууру менен кош айтышты. Бул ырды сүйүп уккан ар бир угарманга терең ыраазычылык билдирем. Ырдын аткаруучуларынын бири катары ырды бардык радио, телеканалдардан алдыруу үчүн каттар жөнөтүлдү жана интернет булактарынан да ырдын клибин көрүүгө тыюу салынат. Ошондой эле Алтынбек Алымовдун калемине таандык бул ырды Амир Аскаровго да аткарууга тыюу салам. Мен бул ырдын жаралуусуна көп эмгегимди жумшадым. Ошол үчүн да бул ыр менин коштошум ага оор болду. Ошентсе да мен мындан ары таланттуу, бирок ичи тар адамдын кемсинтүүлөрүн көтөрө албайм. Бул адамды талантка караганда ич күйдүүлүгү басымдуу экени өкүнүчтүү. Амир, мындан ары менин атымды унутуп, интригаларыңды токтотууңду талап кылам. Мени менен иштешкен адамдар менин кандай экенимди билишет жана мени кароолоо менен өзүңдүн эле репутацияңды түшүрүп, чыныгы жүзүңдү көрсөтүп жатасың. Сенин талантыңды баалап, сен үчүн кылгандарымдын баркын бир күнү билесиң. Мен үчүн бул окуя чоң сабак болду. Мындан ары сендейлер менен мамиле кылбаганга аракет кылам. Баары үчүн менин алдымда болбосо да Кудай алдында бир күн жооп бересиң. Деген ырчынын билдирүүсүнө Амир Аскаров да жооп берип, ит үрө берет, келбен жүрө берет. Достор, мен айтпасам деле менин ойлорумду жана кандай адам экенимди билесиңер. Баары алдыда. Мен силерди жакшы көрөм жана кылган жакшылыктарыңарды эч качан унутпайм деген пост калтырды. Маалымат блогу аралаш маалымат.